Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ош ТВ телеканалында өзүңүздөр билгендей кызык эл программасы, дал өзүңүздөр билгендей дал ушул программанын алкагында биз түрдүү суроолорду жаштарга берип көрөбүз. Деги эле шаар тургундары бул суроолорго кандай жооп берет, сиздер менен биргеликте күбө болобуз. Кеттик, анда биз баштадык. Суроо берем, жооп берсеңиз дароо эле белек берейин сизге. Жөнөкөй эле суроо. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү кайсы сан айтам? Тутам. Эстеңизчи. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. A few moments later. Башка суроо берейин, таппадыңыз окшойт. Анда оп оңой эле суроо. Жүрөк секундасына канча жолу туталат? Жүрөк секундасына? Билбейт. Өлай. Келиңиз, белек берейин. Мына ушундай тапты сиз үчүн Барбол компаниясы атынан ыйгарам, сөзсүз түрдө жообун карап коесуз деп ишенем. Рахмат. Бизде улуу инсандардын бири сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү айтып өткөн. Ким? Исхак Разаков. Азаматсыз. Эки колдо канча манжа бар? Эки колдо 5-5 10 манжа бар. Аха. 10 колдо канча манжа бар? 10-10-10 20. Отец, ну ты видел? 10 колдо 20-200. Азаматсыздар, сөзсүз түрдө жообун карап коесуз деп ишенем. Мына ушундай таттууларды ыйгарам, Барбол компаниясы атынан даамсыз коюңуздар, Рахмат. Ош ТВ телеканалы кызык эл программасы. Суроо берем, жооп берсеңиз белек берейин, Оп оңой эле суроолор. Айтсаңыз, эки колдо канча манжа бар? 10. 10 манжа бар. 10 колдо канча манжа бар? 5. What? 10 колдо 10 100. Азамат, сөзсүз түрдө жообун карап коесуз деп ишенем, Барбол компаниясы атынан ушундай белек сиз үчүн. Рахмат. Суроо жооп жөнөкөй эле. Биздин улуу инсандардын бирөөсү мына сөздү айтып өткөн, бул кайсы инсан экенин табышыңыз керек. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айткан? Алкул Осмонов. Келиңиз, белек берем. Мына ушундай таттуу Барбол компаниясы атынан сиз үчүн даамсыз коюңуз, бирок жообун сөзсүз түрдө карап коюңуз. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айтып өткөн? Исхак Разаков беле? Исхак Разаковбу? Аха, туптуура айттыңыз. Анан райондо окуйт да, англис тилден агайлыкка окуштат. Орусчаны билет. Хамма жокту билет да. Сизге суроо мындай болсун. Эки колдо канча манжа бар? Эки колдо канча манжа бар? 10. 10 колдо канча манжа бар? 5. То есть 10 колдо. 10 колдо. Биз азыр эки колдо 10 манжа бар деп айттыңыз. 10 колдо канча манжа болот? Таппадым. Ош ТВ телекомпаниясы атынан жана Барбол компаниясы атынан ушундай шириндиктер. Рахмат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айтып өткөн? Ким билет? Салижан Шарипов. Вот это поворот! Келиңиз, мына ушундай белеги карап, сөзсүз түрдө жообун карап коесуз деп ишенем, Барбол компаниясы атынан. Суроо жооп жөнөкөй эле. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айтып өткөн? Башка суроо берейинби? Эки колдо канча манжа бар? 10. 10. Ал эми 10 колдо канча манжа болот? 10 колдо 100. Былжыгачы. Белекти карап, сөзсүз түрдө жообун карап коесуз деп ишенем, мына ушундай таттуу сиз үчүн. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айткан? Өзүм шашып аттым эле да. Мен сиздер менен бул жакта алтындай болгон убактымды коротконго эч кандай алым дагы жок, каалоом дагы жок. Айтып коюңузчу оюңузду. Баштан бересиз суроосу. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айткан? Исхак Разаков. Исхак Разаков. Азаматсыз, келиңиз. Туптуура, мына ушундай белек ыйгарам, Барбол компаниясы атынан даамсыз коюңуз. Эки колдо канча манжа бар? Эки колдо канча манжа бар? Аха. 10 манжа бар да. 10 колдо канча манжа бар?
10 колдо 20 манжа бар. 10 колдо. 10 колдобу? 10 колдо 50. Азамат, сіз мына ушундай тактуу карам Барбол компаниясынан дамсыз коңуз. Ош ТВ телеканалы Кызыл эл программасы. Эки колдо канча манжа бар? 10. Аха, 10 колдо канча манжа бар? 10 колдо 100. Азамат. Сіз жоғын қарап қойса ешені, мына ушундай таттуу сиз үчүн Барбол компаниясы атынан дамсыз коңуз. Рахмат. Ош ТВ телеканалы суроо берем, жооп бергендерге белек берем. Суроо жооп жөнөкөй эле. Бизде сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айткан? Исхак Расаков. Чыңгыз Айтматов дейт. Рахмат. Сизге суроо төмөндөчү болсун, эки колдо канча манжа бар? 2 колдо 5. Эки колдо 10. Аха. 10 колдо канча манжа бар? 10 колдо 10. Ya ушунуку эмне деген экен, ушуну? Сөз түрдө жоғын карап койсо ишенем. Жүрөк секундасына канча ирет согот? 80 биле. 80. Келиңиздер белек берейин. Сөзсүз түрдө жоғын карап койсуздар деп ишенем. Барбол компаниясы атынан мына ушундай таттуу ыйгарам алыңыз. Бул сиз үчүн, бул сиз үчүн, бул болсо сиз үчүн. Дамсыз коңуздар. Рахмат. Бизде сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айткан эжекен? Коомдук ишмер Исхак Разаков айткан. Азамат. Сиз мына ушундай белек берем. Барбол компаниясы атынан дамсыз коюңуз. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Саламатсызбы? Суроо берем, жооп берсеңиз белек берейин, эки колдо канча манжа бар? Колдо 10 манжа. Аха, туттура. Ал эми 10 колдо канча манжа бар? Колдо 10 болсо 10 колдо 20. Белек берем. Барбол компаниясы атынан сөз түрдө жоғын қарап қойыңыз, мақұл ба? Рахмат. Бизде сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот деген сөздү ким айтып өткөн? Исхак Разаков. Ля ты крыса, Эки колдо канча манжа бар? 10 манжа бар. 10 манжа бар. Ал эми 10 колдо канча манжа бар? 10 колдо 100 манжа. Азамат. Жүрөк секундасына канча жолу согот? Не знаю. 5 жолу 10 жолу. Ай, сен мектепти бүттүң беле деги. Келиңиздер белек берем. Барбол компаниясы атынан мына ушундай даамдар менен даамсыз посттар ишенем. Бул сиз үчүн, бул болсо сиз үчүн. Сөз түрдө жоң карап коюңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй биз дал ушундай суроолорду шаар тургундарына жана жаштарга берип көрдүк. Эмне деген жоопторду алганда сиздер менен биргеликте күбө болдук. Эгерде ушул суроолордо жооптор болсо, сөзсүз түрдө биздин YouTube каналыбызда комментарий бөлүмүндө күтүп калабыз жана кийинки программаларыбызда, кийинки чыгарылыштарыбызда кандай суроолорду беришибизди сунуш катары калтырсаңыздар болот. Биз мына ушундай маанайда бүгүнкү чыгарылышыбызды аяктайбыз. Кийинки берүүлөрдө амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.